Силер отуруп тургула, азыр мен карап көрөйүнчү, бир нерсеси бузулуп калган окшойт. Эже эмне болдуңуз? Ой, мен жаман жорукка кабылдым. Үйүмдү деген кредитке коюп, үйүмдөн ажырадым. Балам болсо кетти Россияга. Жумуш табабы таппайбы билбейм. Албай кушум эмне алып жүрөт болду экен. Же кабар жок, же албайт. Ушунун баары кредиттин аркасынан болуп атат. Каяктан ала койдум экен. Асел 3000 сом, Алия 2000 сом, Жумик Пайкебе 2000 сом, Ырыскелде 2000 сом, Райхан 2000 сом, Асел 3000 сом. Ай, могу таекелеринин келгени кандай болот? 7 киши келип алыптыр бир килем көтөрүп. Ой, жок дегенде бир тоголок 10 000 сом алып келбейби? Стол жабылып калат эле го. Сен туугандарым дегенде баарын таштап чуркайсың. Ушундайдан кийин мына туугандарың кылганы. Ай кемпир, эмне кыласың бөлүп, сенин туугандарың, менин туугандарым деп. Менин туугандарым сеникине караганда аз да, билесиң. Эми алар деле колунан келишинче алып келди да. Ой, жана жыпар кошунанын кылганы мага тим эле ушунчалык жиниме тийди. Тойдун ортосунда туруп алып тайралаңдап чимирилип бийледи го. А күйөөсүнүн кылганычы? Той башталып электеле жана аракка тоюп алды да. Ошо жерде жүрдү, ылжыйып мас болуп. Кемпир, тойго эмне үчүн чакырабыз? Эл ушинтип бийлесин, тайраңдасын, ичсин, жакшынакай отурсун, жыргасын деп чакырабыз. Ой. Бүт эле тойлор ушинтип өтөт. Ой, жана Капар байкем да жиниме тийди да. Ой, тойдун үстүндө туруп алып, аракта эмне койдуңар? Койбой эле койсоңор болмок. Ай, сөз бизге калат да. Жалгыз балаңардын тоюнда койган жоксуңар деп бизде айтат да элдин баары. Эми ал киши имандын жолунда жүргөн киши. Алар деле туура түшүнсө болот. Алар тойлорду ичкиликке окшогондорду жолочпайт, билесиң. Мен анын ыйманда жүргөнүн башкасын айтып аткан жерим жок. Мен ал кишинин кийген кийимин айтып атам. Шалбырап бир келди го, Куда сөөктүн алдында уят кылып. Эмне кыласың Бир аларда? нормальный эле кийим кийип албайт беле. Сен анды сындаганда мурда өзүңдү карасаңчы. Ушунча жылда сен менен жашап жүрүп, Кудай деп айтканын оозуңан угуп элекмин. Эми кантип Кудай деген кишини сындаганга кандай акың бар? Ой. Мына кудаларга биз 75 да бергенбиз. Алар деле акчасын алды да кетти да. Балабыз да мына кызды боюна бүтүрүп үйгө алып келиптир. Эмне кылалы? Үйдөн эмне? Айдап чыгалыбы? Сылтек 600. Самат 500 дейби? Замира 100. Биягында 3000 сом дейт, кайра 5000 сом дейт.
Саламатсыңарбы? Бул Аскаровдун квартирасы ба? Ооба. Келиңиз, кириңиз. Кириңиз. Мен ОАО Байыпкет банкынын өкүлү болом. Жакшы. Бизнес кылабыз деп кредит алган экенсиздер. 6 ай бүтүп 7-чи айга кетти. Кечиресиз. Айым. Айым келчи. Бул киши банктан келиптир. Ой, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ушул 6 айдан бери кредиттериңер төлөнбөй, иштериңиздер сотко өттү, иш жатак. Ушул 3-чү күнгө чейин акчасын төлөп коюшуңуздар керек да. Анткени үйүңүздөрдү алдырып ийишиңиздер Чоңгусы үйгө кирип чай ичип анан кыргызча Шашпай сүйлөшөлү отуруп кириңиз. Кечирип коюңуздар эми. Бул жерде кыргызчылыктын кереги жок. Чай ичкенге деле абал жок. Мен сиздерге кагаздарды чыштап кетейин. Бу жерде договор, предписаниялар бар. Кечирип койгула. Мен аябай шашып аттым элем, кечирип койгула. Эмне кагаздар? Эмне деген договорлор? Бул жанагы кредиттин договору да. Биз эмне договор түздүк беле? Анан кредитти кантип алмак элек, түздүк да. Жанагы тойдон түшкөн каражатты эсептеп жатпадың беле? Ушул айдыкын жарымсын төлөп туралы. Калганын бере жатарбыз да. Ай, эмне карайсыңар мени? Мен ал акчаны жанагы тамадага төлөдүм, ырчы чорчуларга төлөдүм. Калганын болсо гейиттерге апарып бердим. Эмне той, тамада ырчыларга ушунча акча кеттиби? Эми алат да. Мени катып ал деп атасыңбы? Тойго сен жанагы ырчы, чогуурчулардын баарын чакырып алып туруп концерт бергенибиз өзү туура эмес. Эми туура эмеспи? Бир жалгыз балабызга тойду жасагандан кийин жакшынакай кылып кылайлы дедик да. Бир жалгыз балабызга той берип атсак, экөөбүз эле кылабыз сөзгө. Баласына жыргатып той бере алган жок деп кептин керек эмне бизге? Ай, биздин учурда башкача эмес беле? Эми ал убакыт башка болчу. Азыр башка убак. Эл деген азыр ушундай болуп калган. Элден калмак белек. Эл катары эле жасадык. Элдин баары эле ушундай тойду өткөрүп атат. Койчу сен. Тойго мына тааныбагандардын баарын чакырдың. Алган кредиттин баарын жок кылдың. Биз кантип сүйлөштүк эле? Жарымысын мына бизнеске, жарымысыбыз той өткөрөлү дегенбиз. Ушул акчалардын баары кана барды? Кайда жоготтуң? Жо, мага эмне кыйкырып атасың? Айтпайт белең балаңа. Жакшылап тарбиялабайт белең балаңды. Коомдук иш деп жүрүп, коомдук иш сага эмне кылып койду? Философ называется. Мага эмне кыйкырасың? Койчу сен. Же келиндин боюна мен бүтүрдүмбү? Тарбиялап албайт белең балаңды. Ыйлап коет дагы. Алло. Кандайсың, мам? Кандайсың, жакшы? Эмне ыйлап атасың? ыйлаган жокмун. Эмне болду? Ыйлап атпайсыңбы? Мам, мен сизге көптөн бери бир нерсе айта албай жүргөм да. Эмне болду? Кайнатам менен кайненем свадьбага чоң кредит алышыптыр да. Анан күндө кредиторлор келип, акчаны долуп атышат, үйдү бошотуп бергиле деп. Мен да аябай өзүм күнөөлүү сезип атам, мам. Мен ичим ооруп атат. Я не могу тут жить. Алып кетейин, ай, мен сени анда. Жок, мам. Ай, алып кетейин. Күйөөм менен урушкан жокмун. Анан эмне? Эмне ыйлап атасың? Ай, всё. Эчтеке билбейм. мам, Болду, не надо. баратам. Алып кетем мен сени. Болду. Мам! Жаным? Не болду сага? Эмнеге ыйлап атасың? Болду эми ыйлаба. Мына мен өзүм жумуш табам. Болду эми ыйлабачы. Төлөйм мен кредитти.
Сага ыйлааңа болбойт. Жаным мага үйлөнөм деп кредит албай эле койсоң болмок да. Карачы кандай уруш чыгат. Мен өзүм жумуш табам. Өзүм иштейм. Сен бул жөнүндө ойлобой эле кой, макулбу жаным? Келчи. Балам. Ассаламу алейкум, Өмүрбек. Иштер кандай, иш илгери болсун. Рахмат. Кандай акыбалдар? Жакшы. Айыл тынчпы? Бала чака аманбы? Жакшы, рахмат. Аман эсен. Өзүңөр кандай? Шаардасыңарбы? Жатабыз, шаар. Жакшы. Эми сөздүн кыскасы, Айта бер. жана жалгыз балабызды үйлөнтөбүз деп банктан кредит алганбыз. Ошону бере албай кыйналып жатабыз. Эмне кылсак? Айылда жалгыз уюбуз бар эле. Ошону сатып бир кутулбасак болбой калды. Ошону алып кетейин деп келдим. Мейли. Уруксат берсең. Качан болсо ала бересиң. Жүрөм, Өмүрбек. Жүр анда. Жанагы досубуз барбы? Аман эсен жүрөбү? Жүрөт бардык жайын. Ай, жүрөт аман эсен. Ой. Так, байке, азыркы сиз төлөгөн сумма биз берген кредиттин 0,6 гана процентин түзүп атат. А сиздер бул убакытка чейин 6,5 төлөшүңүздөр керек болчу экен. Анын үстүнө бул суммага азыр үстөк кошулуп атат. Кызым, биз мына болгону жалгыз уюбуз саттык. Жалгыз уюбузду. Силер кичине кое турсаңар болобу? Жок, байке, сиз бизди түшүнгөн жок окшойсуз. Бул банк, бул сиздин кошунаңыз эмес, сиздин шартыңызды түшүнгүдөй. Анын үстүнө жакында бул кредитти төлөсөңүздөр, үйүңүздөр банкка өтүп кетет. Чын эле банкка өтүп кетеби? Ооба, договор боюнча. Сиздерден башка да кишилерим бар эле. Жакшы барыңыздар. Рахмат, кызым. Мына акчага кызыгып, чоң сумманы алып, кредиттин баарын жок кылып, эмне деп сүйлөштүк элек? Жармысын бизнеске деп, жармысын мына той өткөрөлү дегенбиз. Мына эми акчасы жок отурабыз. Эмне кылабыз? Ошону кайра кайталаганда бирдек өзгөрмөк беле. Да, кимси келип калды. Ошону эмне кылып билбейм. Банкка эмнесин төлөйбүз? Я. Ой, Кудагай, кандайсыңар? Жакшы. Саламатсыздарбы? Келиңиздер. Жакшы. Жакшысыңарбы? Үйгө өткүлө. Тынччылык элеби? Тынччылык эле. Зарина жокпу? Үйдө. Зарина. Кириңиз. Зарина. Үйдө кириңиз. Жок, Кудагай, жок. Кудагай, жок. Кандайсың, кызым? Кандайсың? Зарина, эмне болуп кетти? Чемодандарыңды ал. Кандайсыңар, Кудагай? Кандайсыңар? Жок, Кудагай. Үйүңөрдүн кредити бар экен. Күндө ызы чыгып экен. Кызымдын боюнда болсо, боюнан түшүп калат. Мага деле небере керек? Бу жерде күнүгө уруш талаш менен жашай албайт. Мага телефондон айтып бүт түшүндүрдү. Сен кайда? Мен билем го, элден да угуп атам. Жок, Заринаны түшүнүп атам. кызыбыздай көрөбүз. Баары эле жакшы. Бирок кредит менен жашоо кыйын. Анан күнүгө кызымдын ыйлап отурганын каалабайм. Кредитиңерден кутулгула. Зарина, ойлонуп көрөсүң, Зарина. Кудагай, Жакшы калыңыздар. Ушундай да болобу, я, Кудагай. Жок дегенде балабыз келгенде кетпейби? Я. Эми кайда жүрөт ал? Мен кайдан билем, мага эмне кыйкырасың? Эми ал Азыркы жаштар айтып, кеңешип иш кылса жыргабайлыбы? анын кайда жүрөт? Ал эмне, каяка кеткен, мага айтып кетмек беле? Эми азыр келсе эмне деп айтабыз ага? Ай, Кудай. Башыбызга бир түйшүк болду го.
Balam, işim ne oldu? Дипломың жок экен деп албай койду. Құдай. Жақсы бар балам. Жақсы бар ай. Мейлиңиз ата. Balam, resimde karaycır. Айтып қойшы балаңа. Жылу киінсін айтып қойшы. En salonda kala baram. Мейлиңиздер. Жақсы var balam.